Достор, мен бүгін қантип байыса болот, же болбосо бай болсоңуз, анда қантип акчаңызды үнөмдөп калсаңыз болот, ошонун жол жобосун айтып берейин деп турам. Кеттик анда, қантип байыбыз. Байыштын жолу мына ушул Аю Гранттын Бишкектеги Аю Гранттын жанынан башталат. Аю Гранттын территориясынан. Мына Goldmark деген компания бар. Бул Кытайдан Кыргызстанга жүк ташыйт. Эми сиздер ойлошуңуздар мүмкүн. Бул мени кантип байытат деп. Жолун айтып берем. Ал мындай. Компанияга келесиз. Анан сизде эгерде бир идея болсо, ошол идеяңызды айтасыз. Мисалы айтасыз, мен баклажка чыгаргым келет дейсиз. Ошого мен жабдык издеп жүрөм дейсиз. Анан сырьёсун издеп жүрөм дейсиз. Буларга айтасыз, жабдык каякта бар Кытайда. Аны менен кантип сүйлөшсө болот? Сырьёсун каяктан алса болот? Канчага алып келсе болот? Канчага сатып алса болот? Ошонун бардыгын айтып берет. Анан байланыштырып дагы коет. Которуп баягы товарды тандаганга дагы жардам берет. Анан экинчиси, байлар үчүн. Мисалы сиз байсыз. Чоң үй салдыңыз. Эми үйүңүзгө мыкты эшик алышыңыз керек. Мыкты подоконниктерди алышыңыз керек. Ичине мыкты эмеректерди, мыкты пол. Кыскасы, товардын эң мыктысын, бирок эң арзан баада алышыңыз керек. Кандай кыласыз? Goldmarkка келесиз, келип туруп айтасыз. Мага мынча квадрат ушундай пол керек дейсиз. Же болбосо мынча квадрат мынандай нерселер керек, мынанча эмерек керек, мынча идиш керек, мынча люстра керек дейсиз. Анан булар анда жүрүңүз Кытайга дейт. Же болбосо Кытайга өзүңүз барбай турган болсоңуз, биз сизге бир нече тандоого бир нерселерди көргөзөбүз дейт. Ошонун бардыгын анан көрөсүз, же болбосо өзүңүз барасыз. Барганыңызда булар өздөрү котормочу болушат. Анан сизге канча эшик керек? Кайсыл эшик жактуу? Ошонуңузду баалашып алып берет. Анан канча пол керек? Пол саткан жерге алып барып, пол чыгарган заводко алып барып. Ошол сизге ылайыктуу, сизге жагымдуу деген полду тандап берет. Анан аны сүйлөшүп, баалашып, сапатын текшерип, сизге алып берет. Алгандан кийин өздөрү мынантип мына компания аркылуу алып келишет. Складтары жанында турат. Складтын ичи кургак, коопсуз. Анан ушул жерден алып кете бересиз. Ошол алган товарларыңыздын бардыгы айланып келип, жок эле дегенде Кыргызстандагы баадан сапаты теңесе жакшы болот. Баасы жок эле дегенде бир 20-35% чейин арзаныраак болот. Бул байлар үчүн. Бирок эми байым дегендер үчүн ал мүмкүнчүлүк өтө көп. Эң эле маанилүүсү сизде идея болуш керек. Азыр мисалы ушул Goldmarkка келдик азыр. Ушул Аю Гранттын жанында. Салам алейкум. Кандайсыз? Жакшы, жакшылары, бериңиздер. Сиз баштап могу биздин көрүүчүлөргө өзүңүздү тааныштырып койсоңуз. Мен Goldmark компаниясына ошо менеджермин. Ошо клиенттер менен иш алып барам. Бул жакта Кыргызстандагы клиенттерге түшүндүрүп берип, Кытайдан кантип товар алса болот, кантип иштешсе болот биз менен. Ошол мүмкүнчүлүктөрдү айтып бербейсизби? Мисалы мен азыр кирип айттым. Goldmark аркылуу сиздер эгерде бай болсоңуз, анда акчаңызды үнөмдөгөнгө жардам берет. Жакшы товарды, жакшы мындай бир буюмду тандаганга жардам берет. Эң туура. Андан сырткары, эгерде сиз байым деп жүргөн болсоңуз, анда идеяңызды айтыңыз. Мисалы бирдеме чыгарат элем, бир нерсе ойлоп таап аттым эле, ошону бир линияга коюп, бир товар кылып чыгарып, сатып, мына жерде бир өндүрүштү түптөйм десеңиз, анда ушуларга келиңиз. Булар сизге консультация берсин. Кайсыл жактан сизге не жабдык керек, анын не сырьёсу бар, эмне калыптары бар, ошонун бардыгын тандап, баалашып, сизге Кытай тилинен барганда жардам берип, анан алып келип коюп бергенге чейин жардам берет. Адистерин таап бергенге чейин деп атам. Бизде могул эң туура. Бизде клиенттерибиз, кардарлар. Эми ар нерсе керек болушу мүмкүн. Өздөрүнүн может бир торт чыгарса, ага упаковка керек болушу мүмкүн. Ошол нерселерди брендировать этип деле жасап алып келип бере алабыз. Же болбосо үй салып атса, үйүнө мебель алам дейби, свет алам дейби, ошол эле бизде азыр анча-мынча кардарларыбыз үйлөрүн салып, даже бир кашыгынан бери унитаз бардыгын ошо Кытайдан алып келип атышат. Түшүнгөндөрчү, себеби үнөмдөйт адан аябай. Бул өзүнүн 15-25% чейин үнөмдөйт деп ойлойбуз бизчи. Ошолордун баарын биз таап бергенге, өзүнө жакканына, мисалы үчүн үй салып атса, дизайнерлери моундай кресло керексе, аны деле алып келип беребиз таап. Ал жагы бар, бирок азыр маселенин бардыгы айланып тегеренип келип ишенимдүүлүктө да. То есть, мисалы, курулуш компаниялары алдап кетип атат адамдарды. Анан сиздерге келип кантип сиздер менен мамиле кылса болот? Мисалы, кандай? Мисалы, дарегиңиздер ушул жерде. Бул канча Аю Гранттабыз, Бишкекте, Туңгучта Аю Гранттын артында ошо офис складтарыбыз бар. Бизге келсе эле, телефондорубуз бар, анда беребиз. Биз менен байланышса эле, эмне керегин айтса эле болду, биз түшүндүрүп
консультация берип кандай кылса болот, и даже баасына чейин, доставкасына чейин канча болот, баягы акыркы баасын эстеп беребиз да. Мынанчага түшөт деп, анан ошонун ары өздөрү тыянак кылат. Мисалы үчүн бул жактан алса канча болот, Кытайдан алса, аны ишеним боюнча айтып атпайсызбы? Ишеним боюнча айтсаңыз, биз 15 жыл болуп калды. Кытайда 2009-2010 жылдары ачылганбыз. 2 жылдан кийин бул жак офисти ачтык. Бул офиске деле 10 жылдан ашып калды. Ишенимди боюнча бизде эч качан бул ушунча жыл иштедик, эч кандай нааразы болгон же товарын жоготуп же мындай эч кандай эме болгон эмес да. Нааразы болгон кардарыбыз жок. Акчага күйгөндөр болгон эмес. Жок, андай болгон эмес. Эгерде даже мындай бар, бизде баягы жүк ташыйбыз да, биз өзүбүз машиналарды коюп өзүбүз ташыйбыз. Эгерде сынып калган же бир жеринен биртикеси жетпей калган учур болсо, биз ущербти восстановить этип беребиз. Андай болот иногда баягы айнек заказ кылып тонкий нерселер ошондор жаракка кетип калып, где-то бир жерден тийип калса, аны бизден күнөө болсо, биз ар дайым анын акчасын чыгарып берип, клиентти всегда нааразы кылбай, ошондой кылып беребиз, эч немеси жок. Ал жагынан ишенич жактан эч кабатыр болбой эле койсо болот биздин кардарлар. Анда азыр Офиске кириңиздер, офисиңиздерге башпагалы, көрөлү. Көрүңүздөр, жүрүңүздөр. Бул жакта кассир отурат, бухгалтер отурат, бул жакта менеджер кыздар. Ошондо 1 2 3 4 5 6 7 8 баары Кытай менен иштейт, баары кытайча билет, кытайча тилде сүйлөшөт. Кытайда окуган кыздар. Булар ошо Кытайда келген жүктөрдү сортировка кылып, упаковочный лист, тонкостер көп да жүк ташытынчы. Биз сборный груз көп ташыган үчүн, мисалы үчүн бир автоунаага бир 10 клиенттики, 20 клиенттики болуп калышпын да жүгү. Ошолорду формировать этишет. Категория кылып бөлүп, мисалы үчүн анча-мынча товарларды бир фурага кетиш керек. Анча-мынча товарларды дагы бир фурада кетиш керек. Ошолор сортировка кылат. Анан экинчи иши бул кыздардын ошо клиенттерге, кардарларга өздөрү каалаган товарды таап берет. Например, мага мындай кондиционер керек, мондой ноутбук керек, мондой стул керек десе, бул кыздарга сүрөтүн көрсөтсө же сүрөттөп берсе, ошону таап берип, клиентке биз эме предложение өтөбүз, коммерческий предложение деп коет. Көрүп, бааларын жазып, доставкасын эсептеп беребиз. Анан кардар өзү чечип, келиси кааласа келип акчасын төлөп ала бергиле деп айтат ошо. То есть кардарда мындай мүмкүнчүлүк бар деңиз, мындай бир сайттан көрдү, же болбосо мына жерден дүкөндөн көрдү. Көрүп бир товарды. Анан бул жакта кымбат деп ойлогон болсо, кымбат сураган болсо, анда сиздерге кирип, ушуну сен канча күндө канчага алып келип бере аласың деп келип сураса болот. Ооба, бул жак кыздар ошондо арзаныраак болушу мүмкүнбү эми? Болот, сөзсүз болот. Эми бар товар эле Кытайдан кирет, анан бул жака алып келип алгандан кийин уже баа көтөрүлөт да, себеби наличие турат. Аны сен 25%, 50% кошуп сатат магазиндер, билбейм канча арзан. А биз Кытайдан прямой алганда сөзсүз арзан түшөт. Ал мен өзүм көп жылдан бери иштеп, Кытай менен иштеген адам катары чебер алам да, эми арзаныраак түшкөндөрчү. 90% товар ошондой да, арзан түшөт баары бул жактар. Азыр мен складыңыздарды көрдүм, складыңыздар азыр кичинекейирээк экен. Бул посылкаларга, вот кичинекей жүктөргө 1 килограмм, 2 килограмм, 3 килограмм, может кийим-кече, ошо барсеткалар, сумка же ар нерсе заказ кыла берет да үйүндө отуруп элдерчи, балдарына сумка, кийим-кече, өздөрүнө. Ал ошол кичинекей жүктөргө ушул жерде офиске жакын болсун деп ушул жерге ачканбыз. А чоң жүктөрүбүзгө дагы бар. Көрсөк болот да. Болот, азыр түшүп көрсөтөм. Бул жактын офисибиз, бул жакта кыздарыбыз азыр. Саламатсыздарбы? Биздер моундай мисалы үчүн бизде банк, андай көп ишканалар ушундайларды заказ кылат. Бул өзүгө пример катары койгонбуз. Блокнот, мисалы үчүн ушундайлар заказ кылышат. Биз То есть Кытайдар ушуну жасап берет. Эме до ключа да, под ключ деп коет. Блокнот 0дон баштап, полный упаковка, баардыгын өзүңүздөрдүн логолоруңузду бастырып, эмне заказ кылсаңыздар. Бул даяр келген, бул жактан даяр келген. Бренд кылып жасатсаңыз болот. Этип, ручка, кагаз. Бул бардык эле нерсени кылса болот да. Ооба, баардык нерсени кылса болот. Мисалы мен элестетели, мен мисалы мындай кресло алдым. Менин офисим бар. Мисалы мен эмне деп коем? Мен мисалы М-банкмын деп коелу. Анан мына креслолордун баардыгына М-банк деп жаздыргым келди. Болот. То есть ошол жактан жазып, ошол алып келсе болот. Сүйлөшүп, даяр кылып алып келип беребиз. Сүйлөшүп, Кытайлар менен договор түзүп, ушундай деп макетин, эмесин, образесин жасатабыз биринчи. Образес жасап беришет обычно, чоңураак нерсе болсочу. Бирөөнү көргөндөн кийин анан калганын ооба болду, мага жүзүчтүк ушундай керек деп айтасыз. Кытайлар жүзүчтүктү ошо жасап бере беришет. Образесин. Бардык эле буюмду. Бардык кийим, буюм, мисалы үчүн ошол нерселер мелочтар деле. Бардыгын биз ошол жактан. А эгерде мен ушундай кылып, ушундайларды жасап бере турган жабдыктын өзүн алам десем, ол дагы болот. Көбүнчө өзүн алып, сиз айткандай туура бул жакта чыгарыс келет да упаковкаларды. Ошол линия заводто алам десе, аны деле сүйлөшүп беребиз. Мисалы үчүн Кытайлар менен сүйлөшүп, эмне керек, эмне чыгарышыңыз керек. Может, стакан, одноразовый стакан чыгарган завод керек болуп калышы мүмкүн, носки тиккен завод керек болушу мүмкүн. Бардык нерсени Кытайлар менен сүйлөшүп,
договор түзүп, полный кепилдикти алып, өзүбүз отчетун берип, баарын алып келип беребиз. Заводту, целый заводту делечи. Мисалы мен баягы күнү Кытайда жүргөндө сиздерден айрымдары жазып калышты. Ыдырыс, мага эме керек депчи, мындай жемиштерди кургата турган, сактай турган, ошону упаковать эте турган нерсени таап келип берчи дейт да. Эми мен ал жакта эми Кытай чоң экен да. Анан мен аны биринчиден өзүм Кытай тилин билбесем, экинчиден Кытайдын өзүн билбесем, анан кайсы жерде эмне бар экенин билбесем, аны мен чындап аны кылыш колуман келбейт да. Бирок ошол нерсе сиздердин колуңуздардан келет да. Бизде вот 15 жылдан бери жашап жүргөн өзүбүздүн эле инилерибиз, биздин сотрудниктер деп коеюн, сотрудниктерибиз бар. Алар уже эмне каерде чыгат, шаар боюнча бөлүнөт да Кытайларчы. Фашан, мебель болсо, башка шаарда бир нерсе чыгарып, баардыгын билет. Өзү чогуу если барам десеңиз, чогуу ээрчитип алар деле көрсөтүп, переводчик болуп берип, баардыгын кылып беришет да биздин балдарчы. Анан таап берет, баалашканга, салыштырганга баарына. Эмне керек болсо, ошону айтат. Биз ошол жактан эле Кытайлардын көзүнчө эле өзү эле акчасын төлөп, ошол жерде өзү эле контракт договор түзүп, биз чисто ортодо ошол процесс жасалып атканын, анан жөнөтүлгөнүн, алып келип бергенин ошолордун карап беребиз. Ошон Кытай боюнча бардык услуга көрсөтөбүз, эч неме жок. То есть эгерде мисалы мен азыр ушуну айткым келет да. Биздин мына ишкер боломун, бир ишкерди кылсам болот эле деп отуруп, бирок ошону кыла албай аткандар бар. Мисалы сиздер айтасыздар, ойлойсуздар да, мисалы мен жемиштерди кургата турган жабдыкты алып келгенде, тапканымда мен үйүмдөгү өрүгүмдү же малинамды кургатып, ошону фасовка кылып, чай кылып туруп, ошол бир коробкага, чайный коробкага салып туруп, анан ошону мындай дааналап сатат элем дешиңиздер мүмкүн. Ал жакшы ниет, ал жакшы амбиция. А бирок аны эми Кытай менен кантип сүйлөшөм, кантип байланышам, кайсы сайтына кирем, кытайча жазууларды кантип котором, кантип түшүнөм деп баш оорутуштун кереги жок мындай алганда. Туура азыр Google бар, которсоңуз болот, бирок ал баары бир баалашкан башка, көрүшкөн башка, өздөрү менен түз байланышка чыккан башка, анан сайтынан алган башка да. Ошон үчүн сиздер ушул мына Бишкек эле ушул туңгуч тарапка келип туруп эле, мына Айгуу Гранттын жанынан эле ушул Голдмарктын кеңсесине келип, мындай проблемам бар. Менин оюм мынандай. Эми ушуну ушинтип кантип сатып алсам болот, кантип тапсам болот, кантип алып келсем болот, канча акчасы кандай болот, сапаты кандай болот, бардыгын сурасаңыздар болот. И ошого жараша анан өзүңүздөр чамаңыздарды карайсыздар, мүмкүнчүлүктү карайсыздар, и алып келе бересиздер. Туура эле айттым, Туура, бул азыр мына нерсе бардыгы реклама. Бул реклама, туура. Бирок мен реклама кылганда көрүнгөндө реклама кылбайм. Мен өзүм ишенген фирманы, ишенген нерсени анан адамдарга пайдасы барбы жокпу мунун? Ошол жагын ылгаймын. Ошонусун тандап туруп анан реклама кылам. Мен ушул Голдмаркка өзүм ишендим. Өзүм буларды текшерип көрдүм. Биринчиден тарыхын текшердим, иштеп аткан сапатын текшердим, мындай кеңсесин көрүп текшерип атам, кампаларын көрүп атам. Анан кийин сиздерге сунуштап атам. То есть бул Кыргызстанга, кыргыздарга, кыргызстандыктарга пайдасы бар экен. Эгерде аларда оюнда бир нерсе болсо, бир чыгармачылык болсо, мына мебель чыгарат элем, станок керек десеңиздер, ушул жерге келсеңиздер, мына мебелди мен ушинтип чыгара турган, ушинтип тиле турган, ушинтип бир түздөй турган же ушинтип ирейте турган бир жабдык керек десеңиздер, булар ошону таап берет, алып келип берет. Баалашып, сапатын, башкасын текшерип алып келип беришет. Болгону сиздерден идея, анан ушуга аракет ошол эле. Эгерде мисалы дагы кандай нерсе болушу мүмкүн? Мисалы мынага окшогон темирлерди мынантип жасаймын десеңиздер, муну эми мынантип ийиш керек да. Ийгенде мына жерин майыстырып койбошуңуз керек, түз ийилиш керек. И ушуга окшогон нерсени, жабдыкты каяктан алып келем? Бул жака келесиз, сурайсыз, сүйлөшөсүз. Ушуну табыш керек дейсиз. Булар тапканга жардам берет, баалашканга жардам берет, алып келгенге жардам берет. Андан аркы жагы анан уже сиздин өзүңүздүн аракетиңизден дегендей. Кыскасы ушундай. Азыр биз кампаларын да көргөзүп берели, ушу компаниянын. Анан өзүңүздөр баа бересиздер. Кампасы кандай, кампасы чоңбу, кичинеби, булардын мүмкүнчүлүгү кандай, буларга ишенсе болобу, болбойбу, алдап кетеби, алдап кетпейби, ошол жактарында өзүңүздөр мына репортаждын жүрүшүндө баа бериңиздер. Азыр эми мына Голдмарктын ошол кеңсенин астындагы эле жайгашкан 3 кеңсесинин бирөөсүнө кирип көрөлү. Мына кичинекей кеңсе, бул кичинекей товарлар үчүн экен. Ичи кургак, таза. Анан бул жерде көбүнчө не товарлар? Мына окшогон кийимдер окшойт, мисалы. Кийимдер. Анан кайсы бир баягы запчасттар окшойт. Мына кыскасы 10-15 килограммга чейинки
буюм, кийим же мындай бир автоунаалардын бир тетиги боло турган болсо, анда алар мына ушул кичинекей чакан офистеги чакан кампага жайгашат экен. Ушул жерден мына жактан сиздерге квитанцияны берет, жүгүңүз келди деген. Ал квитанцияны мына жерде жигиттер отурат. Буларга келип көргөзсөңүз, товардын кодуна жараша мындай коддор болот мына. Мындай өзүнүн жанагы сандары болот, номерлары болот. Ошол номердун негизинде анан кийин тандап, мына сиздики экен, мына сиздики экен деп тандап беришет. Биз адамдар өзүбүз негизи кандай болсок, башкаларды дагы ошондой деп ойлойбуз да көбүнчө. Мисалы биз ойлойбуз. Мисалы балаңызга ботинка керек болсо, же эртең 1-сентябрга балаңызды кийинтиш керек боло турган болсо, сиз адатта же кара сууга барасыз, же дордойго барасыз, же акчаңыз бир аз көбүрөөк болсо дүкөнгө барасыз. Бирок кээ бир ушунчалык баягы умный ата-энелер бар экен, акылдуулар. Алар балдарына кийимди дагы, өздөрүнө кийимди дагы, бут кийим алабы, баш кийим алабы, үстүнө кийим алабы, ич кийимине чейин ошол Кытайдан баягы сайттардан көрүп заказ кылышат экен. Анан ошолордун баардыгын анан мына жерде мындай кийимдер бар деп булардын Кытайдагы дарегин берип коет экен. Ал товарлар келип ушул Голдмарктын Кытайдагы кампасына келип түшөт. Кампадан анан кийин мына жака келип түшөт. Анан булардын дагы бир жери мындай жагы бар экен мына. Мындай булардын өздөрүнүн сайты бар экен, Голдмарктын. Анан бул кадимки М-банктын сайтындай сайт экен. Бул азыр мына компьютерде турат. Сиз ушуга эле кирип, сайтка кирип, кадимкидей М-банкка катталгандай катталат экенсиз. Катталганыңыздан кийин мына жерде азыр кана карап көрсөк болот экен. Мисалы, так, главный дейт. Посылка дегенге кирели, Мисалы мына посылка дегенде. Мына жерде сиздин жүгүңүз, мисалы, мурда канча жүк заказ бергенсиз, анан кийин алар азыр кандай, эмне абалда? Ал Кытайдабы, Кытайдан заводдон кампага келип түштүбү? Анан кампадан чыгып машинага жүктөлдүбү, жолдобу, бул жерге келдиби? Ошонун баардыгын мына жерден өзүңүз көрүп турат экенсиз. Баасын дагы көрүп турасыз, акчасын дагы, чыгымын дагы, товарыңызды дагы, товарыңыз каерде экенин дагы көрүп турасыз. Эми кыскасы ушундай. Азыр технология ушуга келатат. Биз азыр ар бир адам чалып, жүгүңүз келип калды ака, мына жерге жетип калдык, Кашкардан өтүп атат, мына жерге жетти, түшүрүп атабыз десе, ишенбешиңиз мүмкүн. Бирок мына жерде ошол сайтка келет, бардыгы код менен жанагы товардын өзүнүн номеру бул жака жанагы мынтип тыйт эт, мына окшогон менен азыр тыйтылдатып коймой бар го мынтип. Тыйт эткизет. Мына сайтка түшөт. Түшкөндөн кийин ар бир жерде ушинтип тыйтылдап жүрүп отурат. Бир жолу тыйт эткенде ал заводдон кампага түшкөн болот. Экинчи жолу тыйт эткенде ал машинага жүктөлгөн болот. Үчүнчү жолу тыйт эткенде ал баажыга келген болот. Төртүнчү жолу тыйт эткенде мына жердин кампасына кирген болот. Бешинчи жолу тыйт эткенде сиздин колуңузга берилген болот. Кыскасы ушундай. Азыр эми биз бул кичинекей товарларды, азыр жөнөкөй кичинекей буюмдарды көрсөттүк. Азыр бир чоң кампа бар. Чоң кампаны дагы көргөзөлү. Чтобы сиздер ишениңиздер. Баягы бул кандай мекеме, бүгүн бар, эртең жок мекемеби, же баягы бир нече жылдан бери иштеп келаткан тарыхы бар, мындан кийин дагы иштейин деген амбициясы бар. Муну менен иштесе боло турган ишенимдүү компаниябы жокпу? Ошону өзүңүздөр баалап көрүңүздөр. Ошон үчүн мен азыр баягы чоң кампасына дагы баралы. Кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Адамдар кандай жүктөрдү алып келип атат? Салыштырып көрүңүздөр. Эмнени алып келсе болот, эмнени сатып алса болот, эмнелерди заказ кылсак болот? Кытайдан дагы нелерди тапса болот? Ошолорду өзүңүздөр мындай салыштырып, баалап көрүшүңүздөр керек деп ойлойм. Өзү негизи эле мындай. Байымын деген адам, бир ишкердик кылам деген, бир аракет кылам деген адамдар, мүмкүнчүлүк издегендер ушуга окшогон нерселерди карайт. Аягына чейин көрүп, мен көрсө ушинтсем болот экен. Мен мынаны мурда, булар көрсө ушул жактан кылса болот турбайбы? Бул жактан арзаныраак тапса болот турбайбы? Бул жактан ушуну оңойлап алып келдирсем болот турбайбы? Муну мен ушинтип алып келип, анан мынантип иш баштасам болот турбайбы деп мүмкүнчүлүк издешет. Кээ бир адамдар бар. Ушуга окшогон нерсени айтып атсаң, болбойт. Бул болбойт дегендер да бар. Эми сиздер кайсыл сортко киресиздер мен билбейм. Эгерде ошол мүмкүнчүлүк издеген сортко кирсеңиздер, анда бул сиздерге мүмкүнчүлүк. Мына жерден кааласаңыздар, мына түз тетиги турган номерларга чалсаңыздар болот. Кааласаңыздар, мына Goldmark деп жанагы сайтка кирип, сайттан издесеңиздер болот, интернеттен. Кыскасы келсеңиздер эле, келип туруп мындай бир
мүмкүнчүлүк издеп эле мунуну кандай кылсам болот, муну кандай кылсам болот деп сурасаңыздар эле жок дегенде бирдеме бир маалыматты аласыздар. Ошодон түшүнүп анан кийин мен мындай кылсам болот турбайбы деген бир жыйынтыкка келесиздер. Кеттик анда. Так, бул Goldmark'тын азыр Бишкектеги чоң кампасы. Азыр кезектеги жүктүн партиясы келди, балдар түшүрүп атышат. Эми мен сиздерге азыр көргөзүп берейин. Кампа мындай чоң кампа экен. Балдар иштеп мынтип кайрадан бир адамдыкыны бирге кылып топтоп жыйнап атышат. Эми караңыздар, мисалы бул жерде нелер бар? Мен көргөзүп берейин, жөн эле. Мисалы өзүм көзүм жеткендерин. Бардыгы көбүнчө мындай коробкаларда, же болбосо ушундай жашыктерде келет экен. Муну ушул бажы кызматкерлери мисалы ачышат ушинтип. Ачып, текшерип, анан калат. Мынау мисалы эмне дейт? Бул скотч сыяктуу бирдеме окшойт. Же бул баягы кыскасы окшогон нерсе экен. Фильтр дейт муну. Бул фильтр экен мисалы. Мынау дагы эмне экен? Мынау жактарда мынау мисалы велосипед экен. Же мото экен. Мото окшойт бул баягы тоого секиртип айдаганга. Анан мынау баягы LED дисплей дейт. Бул баягы рекламага деп көчөгө LED экрандар экен. Ушуга окшогондорду алып келип атышыптыр. Кээ бирлери мынтип жанагы атайын техникалардын дөңгөлөктөрүн алып келип атышыптыр. Дагы нелер бар экен? Муналардын бардыгы булар жеңил эле коробка экен, бирок ичи жабык экен. Мынау жакта айтып атышат, бул азыр көп кабаттуу үйдүн алдындагы балдар ойноочу аянтына деп атайын толук комплектиси менен алып келип берип атышыптыр. Тетиги жакта мынау астында салына турган жанагы жашыл чөбү, газону. Анан үстүндөгү мынага окшогон жанагы балдар ойноочу эмеректери. Булардын бардыгы ушул бир комплект болуп, ошол бир фирмага кетет экен. Мунун эмне экенин билбедим. Мынау жагында дагы бар экен. Мисалы мындай мынау эмне экен? Муну түшүнбөй койдум мен. Мынау жанагы эме окшойт. Жанагы кресло бар го, асты бар. Анан мындай үстүнө мынтип турат. Асма кресло деп коебу, ошондой. Так. Мынау жанагы бешик бекен, бир нерсе окшойт. Кыскасы ушинтип бардыгы өзүнүн упаковкасында келет экен мынтип. Бажыда мынтип текшерип көрүшөт экен бул эмне деп. Мисалы эмне экен мынау? Бул баягы рюкзак бир нерселер окшойт. Мынау ачып көрө берелим, капа болбойсуздар. Бул баягы кичинекей жерлерге чакан мини cooling fan дейт. Бул баягы кичинекей эме окшойт, жанагы кондиционер. Ушулардын бардыгы эртең базарда сатылат эми. Мынау жанагы жайлоого чыккандагы эме, трекингге чыккандагы палаткалар. Дагы нелер бар экен. Кыскасы адамдардын мындай ар түрдүү нерсени заказ кылышат экен, бардык нерсе ушинтип келет. Мындай кампа таза, коопсуз. Бул жерде мындай жоголуп кете турган мүмкүнчүлүк жоктой. Охрана бар экен, дарбаза бар экен, эшик бар экен, үстү жабык экен, коопсуздук чаралары көрүлүптүр. Кыскасы бул жерде кээде айтып атышат, жүк ушунчалык көбөйүп кетет. Анан мына кампага ушунчалык толуп калат депчи. Анан эми негизи бул нерсени мен эмне үчүн айтып атам? Бул эми бул реклама. Бул жөн эле жарнама. Бирок бул жөн эле жарнама эмес да, бул баягы адамдарга мүмкүнчүлүк, билген кишиге, түшүнгөн кишиге бул мүмкүнчүлүк. Булардын жумушу жакшырат, булардын кардары көбөйөт. Ар бириңиздер кардар болсоңуздар, андан жакшы. Бирок ошол кардар болгон адамдар эмне алат? Алар мүмкүнчүлүк алышат да. Мисалы базарга барып алгандан көрө, мисалы муну палатканы дейли. Палатканы базардан 3000 сомго алсаңыз, демек булардан алсаңыз мисалы бир 2000 сомго түшөр. Ушул жагы бар. Эгерде алып сатам десеңиз, ага жакшы. Жок, мен бирдемени ошол жактан өзүм сүйлөшүп алып келип, анан чыгарам дей турган болсоңуз, бир өндүрүштүн толук линиясын алып келем десеңиз, анда дагы жакшы. Кудай жалгасын. Эгерде жок, мен эч өндүрүш менен алектенбейм, ага күчүм жетпейт, дараметим. Мен болгону ал жактан бир нерсени алып келип, арзаныраак. Анан кийин бул жакта сатам дей турган болсоңуз, анда дагы жакшы. Болгону мен эл сатпаган нерсени сатам, мен мисалы муну сатам, тигини сатам, наркыны сатам дей турган болсоңуз, ошол тизмени алып буларга келсеңиз, Кытай менен сүйлөшүштү,
Кытай менен баалашышты, ошол товарды табышты, андан ары бул жака алып келгенди. Бардыгын бул балдар өздөрү уюштуруп беришет. Мен Кытайдагы компаниянын, Кытайдагы кампасындагы өз көзүм менен көрүп келдим. Ал кампадагы ушундай көп башка мисалы Африкага, Европага, Азияга, биздин Борбор Азияга, ушул жактардын бардыгына ушул жүктөрдү жөнөтө турган карго компаниялардын кампалары бардыгы бир жерде жайгашып тур, мисалы бир шаардыкы. Ошол кампалардын шаарчасына барып келдим. Ошол шаарчанын ичинде биздин кыргыз жигиттер дагы ошентип өзүнчө ордун таап, өзүнчө ошол жерден орун алып, ошол башкалар менен нан талашып иштеп атышыптыр. Көрдүм. Ал жерде дагы кампасы аябай чоң экен. Ал жерде дагы ошол улам жүктөр келип турат экен. Улам Кыргызстанга мына жака мынантип чоң машиналар менен алып кетип турушат. Анан булардын дагы бир жакшы жери мындай экен. Көп компанияларда жүк мындай болот. Жүктү алышат. Анан кийин мисалы Гуанчжоудон ала турган болсо жүктү, Гуанчжоудон Кашкарга чейин алып келишет. Кашкардан анан башка КамАЗга баягы жүктөлгөн жүктү түшүрүп, анан башка машинага, башка фурага анан кайрадан жүктөшөт. Ошол учурда сынып калышы мүмкүн, эзилип калышы мүмкүн, басылып калышы мүмкүн, бычыйып калышы мүмкүн, бирдеме болушу мүмкүн. Ошондой болбосун үчүн булар көбүнчө баягы сынып кала турган жүктөрдү мындай кылып өзүнчө мына мисалы мынага окшогон ящиктерди ошол жерде жасашат дагы, ушундай ящикти жасап туруп, ошол ящиктин ичине салып, анан ушул ящиги менен келет. То есть бул эгерде бир нерсе сырттан басып, же бирдеме болуп кала турган болсо, үстүнө жүк түшүп кала турган болсо, сынып калат деп ойлой турган болсоңуз, сынык боло турган жүктү мынантип атайын коргошот. Мисалы мынага окшогон ящиктер менен алып келишет. Бул деген сөз ошол сынып калуудан, чыйылып калуудан, же басылып, бычыйып, өзүнүн формасын жоготуп, мындай деформация болуп калуудан сактайт. Жүктүн коопсуздук маселеси чечилген. Анан булар жанагы ошентип жүктү жүктөгөндөн кийин Кашкардан алып келип башка КамАЗга жүктөбөйт. Булар мындай кылат. Гуанчжоудон жүктөйт жүгүңүздү бир фурага. Ал Кашкарга чейин келет. Келгенден кийин ошол фуранын баягы артындагы жүк жүктөгөн бөлүгү болот го, эмне деп коет, прицеп деп коелу. Ошол прицеп ошол жерде токтойт. Берки машинанын баягы голова деп коюшат. Баягы эмени ошол прицепти сүйрөгөн бөлүгү ажырайт дагы, ал Кытайдын КамАЗы Кытайдын ичинде кайра артка кайтып кетет, башка бир бош ушундай прицепти тартып, Кыргызстандан кирген башка ошол фуранын башы, головасы, ал ошол эле прицепти аркасында ушундай чиркейт дагы, ошол алып келет. То есть жүгүңүз ошол кандай жүктөлсө, ошол бойдон ушул жерге чейин келет. Кыскасы ушундай. Болгону эми сиздерде мындай эми өзүңүздөрдүн чыгармачылыгыңыздарга багылык эмне болсо дагы, мисалы эмне алып келсеңиздер дагы, эгерде кооптуу жүк боло турган болсо, мынантип бая айткандай жашик менен келет, коопсузураак боло турган болсо, мынантип пакетке оролуп, же болбосо ошол коробкасында кандай болсо, ошол коробкасында келе берет. Бул жагы эми сиздердин фантазияңыздарга жараша иш болот. Эгерде фантазияңыздарда ушул эл алып келбеген, эл көрбөгөн, азыр адамдар көрсө вау дей турган бир товарды тапсаңыз, элдин бардыгы ошону жабышып ала турган болсо, ошодон аябай жакшы акча иштешиңизге көзүңүз жетсе, анда буларга келип туруп эле ушул товарды таап бер. Канчага таап бересиң, ушунча. Чыгымы канча болот, жол киреси, ушунча болот. Канча күндө келет, ушунча күндө келет. Так, андай боло турган болсо, жана бажы чыгымдар канча болот, мынча болот. Анан ошону алып келип, өзүм сатканда канчадан сата алам, ушунчадан сата алам. Демек, ар бир товардан ушунча сомдон пайда калат экен. Анда жакшы экен, алып келем. Алып кел деп заказ берсеңиздер, ал дагы жакшы. Эгерде жок, мен өзүм барып, өз көзүм менен көрүп, тандап алып келем десеңиздер, анда жол киресине чыдасаңыздар, анда өзүңүздөр барып көрүп келсеңиздер дагы болот. Болгону анда жол киреге түшүп каласыздар. Булар баягы консультация берип, ошол заводко алып барып, күткөн сиздер ойлогон товарды тандашып, сапатын карашып, баалашып, баягылар менен келишимдерге бир колду койдуруп, андан ары дайыма ошентип жөнөтө турган кылып, байланыштарды алышып түзүшкөнгө жардамды беришет. Эми мен азыр мүмкүн болушунча толук эле маалымат бергенге аракет кылдым. Кыскасы өзүңүздөр билесиздер эми. Бул мүмкүнчүлүк. Билген кишиге бул мүмкүнчүлүк. Билбеген кишиге эми ыдырыс дагы бирөөнү мактап сүйлөп койду деп коесуздар, болду. Да бирөөнү баягы реклама кылып аттыр деп коесуздар, болду. Бирок эгерде мүмкүнчүлүк издеп аткан болсоңуздар, ушуну карап, ушуну алып келсек болот экен, ушул компанияга барсак болот экен, мунун баасы канча болот экен, канчадан алып келип бере алат деп башка компаниялар менен балким салыштырып көрөсүздөрбү? Булар сиздерге дагы кандай артыкчылыктарды бере алат?
келсеңиз офисинде кофе береби бербейби дегендей. Анан баасын арзан кылып береби, батыраак алып келип береби, арзаныраак алып келип береби, же сапаттуураак алып келип береби, коопсузураак алып келип береби, ошолордун баардыгын өзүңүздөр таразалаңыздар. Эң негизгиси идея. Өзүңүздөрдө бир идея болсо, ошол. Мен өзү көпчүлүгү бар, баягы коучтар жүрбөйбү? Кытайга сени алып барып, монотип сени бизнесмен кылып берем деп. Кытайга барып антип бизнесмен болбойт өзү. Эгерде сизде идея болгон болсо, ошол идеянын негизинде эле келип өзүңүз жанагы ушу товарды табып эле алып келип ишиңизди кыла бересиз. Мен бекер эле коуч болуп берейин силерге. Ошол. Макул, кеттик анда.